Ким эгер Данияр Байкеден көчөт алса, ошону баягы сопровождение кылып бересиздер. Сопровождение кылып беребиз. Кандай алып буташ керек, Ошол эле расстоянияларына чейин биз точно беребиз. Кээ бирлер алыс тиги болот. Кээ бирлер өтө жакын тиги болот. Сапаты болбогон үчүн бааты Сапаты болбогон үчүн баазы түштү. Кыскасы туугандар, гарантиясы менен экен. Гарантиясы. Бирок өнбөй калгандарын кайра орун толук таап бересиздер. 1 гектардан канча пайда түшөт эгер жазында? 3 миллион 900 миң сом пайда көрөт экенсиздер. Айылда жатып деле миллион акчаларды таба турган мынакей мүмкүнчүлүк учур келди. Көптөргө айтам де, алма тикпейсиңерби десем, анан алмаң болбойт экен, анан өтпөйт экен дей берет. Баягы көчөдө сатып аткан көчөттөрдү ала турган болсоңуздар, 30-40% риск бар. Өнбөй калышы мүмкүн. 10 көчөт алган болсоңуз, 4-өө, 3-өө албай калышы мүмкүн. Негизи мына ушул технологиясында холодильникте тоңуп турган, уктап турган көчөттү тиккен болсоңуздар, 100% өнөт экен Кудай буйрса. Былтыр мен ушул Данияр Байкенин келип холодильниктеги сатып аткан көчөттөрүн реклама кылып берди элем. Бардыгы 100% өндү дейт. Данияр Байкенин оозунан дагы ууп коелу. Анда эмесе көчөт тикем деп тургандар видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Көчөт тиккендин да бир фазилетин айтып коеюн. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айткан, колуңда көчөт турса, күн батыштан чыгып кыямат күнү болор анык болуп турса дагы, ошол көчөттү тигип жетишип кал дейт. Дагы бир хадисинде ким көчөт тиге турган болсо, ал мөмөсүнөн макул адам жесин, макул канаттуу жесин, макул жерге түшүп калып жаныбар жесин, ошонун ар бир жегени садаканын собу жазылат экен да. Кыскасы көчөт тиккендин фазилеттери аябай көп. Кудай буйрса мынакей сезон келип калды, жаз келип калды Кудай буйрса, көчөттүн сезону башталды. Анда эмесе кайсы көчөттөр канчадан мен силерге ушу Данияр Байкенин холодильнигине келип суроо жооп кылып берейин. Видеодон алыстабай туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум. Данияр Байке, былтыр аябай көп көчөттөрдү саттыңыз да, реклама кылып берип, Кудай буйрса жакшы болду. Ошолор менен мындай кайтарым байланыш болду, мындай канча пайыз өнбөй калган учурлар болду мисалы? Почти 100% десем болот да. Почти 100%. Өнү 100%. Анткени бул баягы тоңуп уктап жатат экен. Уктап жатат. Баягы жерге отурусканда эле өнүп кетип атат да, туурабы? Отурусканда эле бул 3 күндө уже бүчүр ачып баштайт да. 3 күн. 3 күндө эле уже бүчүр алып баштайт. 3 күндө эле ойгонуп баштайт уже. Баягы жерге көмүп неметкендер бүчүр алып калган болот, ойгонуп калган болот, кайра жанданганча суу куюп, күндүн эмеси менен перепад болуп отуруп, ошол жерден өнүп да кетет да, жалбырак. Бүчүр жалбырак тээп кетсе, ал барып кайра отургускандан кийин будан өзү жанагы картошканын өнүп чыгат го, ак соё болуп. Ошондой болуп ак соё болуп жаңы тамырлар чыгат да. Ошолор жуулунат да, кайра алып барып отургусканда кайра ошол ак соё тамыр кайра чыгышы кыйыныраак да. Кыскасы технологиясында мына ушул уктап жаткан, тоңуп турган көчөт тигиш керек, эң жакшысы. Негизи технология ушу холодильник да, холодильникте жакшы сакталат. Анын үстүндө биз буну азыр козу-карын ооруларына да каршы дарылайбыз буну. Мына 3 күндө дарылап, баардыгын жакшынакай тамырды ордуна келтирип коебуз. Андан кийин ошо кайсы жерге алып барып тиксе да, ошол жерде оору болсо, бул тамырына жуга бербейт да. Даяр, дарыланган, сонун экен. Мына ушул Данияр Байкебизге Алла ыраазы болсун, ушу мына былтыртан баштап Талас элине көчөттөрдү тоңдуруп, холодильникте сактап, жеткирип берип атасыз. Буга чейин биз көмчүк, мындай жерге көмчүк. Ал убакта ошо артында, эң артында алган адамдардыкы мындай потеря көбүрөөк болчу. Потеря көп болчу. Потеря көп болчу. Азыр сон болуптур. Эми кайсы сортторду алып келдиңиз быйыл? Быйылкы сорттор мынакей бу жерде Крипсан бар, Жерамин бар, кара кочкулу. Ошо Крипсандын эле бир тууганы, бирок капкара кочкулу да. Андан кийинки ошо сары первосход бар, Golden Delicious деп коет. Алмуртан талгаркалар бар. Талгаркалар. Эң жакшы өзүбүздүн көчөт, мында өзүбүз кыйчтыртып, ушуну өзүбүздүн бутабыздан кыйчтыртып алып атабыз да. 100% гарантиясы менен. Анан гүлдөр бар, роза гүлдөр бар. Роза гүлдөр сатып атасыз. Роза гүлдөр быйыл коштук, анткени былтыр кайра спрос болуп сурашып атты да. Гүлдү көбүрөөк сураган үчүн быйыл гүл коштук. Мен негизи Данияр Байкени тааныганы ушул алма жаатында жүрөт да. Ушу алма жаатында Талас область боюнча адис болуп калды десем дагы жаңылбайм, туурабы? Канча жыл болду бул жаатты иштеп атканыңызга? Болду да 30 жыл. 30 жыл болду туугандар. 21 жашымда баштагам. 21 жашында. Азыр 50ге чыгып калдык. Өзү баягы канча холодильниктерде алмалар сактап келет, кайсыл көчөт мөмөсү кымбаттап кетет, кайсыл баа болот, болбойт, бардыгын билет, адис. Ошол боюнча да көчөттөрдү сунуштайсыз, туурабы? Ногун баасы моундай болот, талгарка мынча болот, крипса мынча болот, туурабы? Анан мисалы көчөдө саткандар алар деле башка жактан алып келип атат да, может алар жаңылып калат, алмашып калат, адашып калат, туурабы?
Сизде эми мындай көчөттү көрүп эле тааныш да турабы? 30 жылдан бери эмебиз бар да, энди опытыбыз бар. 30 Көчөттү мындай карап эле айтасыз. Көчөттү карап эле айтабыз. Адашып кетиптир, билбей калыптырмын деген болбойт маселе. Жок, андай. Өңүнөн эле тааныйбыз да. Мына туугандар, кыскасы көчөт алам десеңиздер, Данияр байкеге келип алыңыздар. Менин кеңешим да. Көк кашат айылында. Баалар канча болуп атат? Баалар 200 сомдон. 200 сомдон бир үчтүгү. 200 сом. Көп алам деде рассрочка барбы? Энди бир аз түшүп беребиз. Бир аз түшүп бересиз. Айылдарга мисалы салып жибере турган мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы, Покровкадан чалып атат же Кара Бурадан чалып атат. Эгерде эметсе, акчаларын которуп койсо, салып жиберебиз таксине. Азыр эми оңой заманда туугандар, телефон менен баарлашып эле, мага мынча түп будан деп сүйлөшүп туруп эле, М-банктан акчаны которуп койсо, таксилер болсо базардан кетип атат деги эле. Любой айылга салып коет. Келип бар болуп да бар болбойсуз туугандар. Былтыр да ошондой болуп атты. Былтыр да ошондой болду. Чалып, арка жактан чалат. Мисалы, башка областтардан чалып калса деле салып жибересиздерби? Ооба, салып жиберебиз. Ош, Жалал абад, Бишкек, бардыгын салабыз. Нарын, Токтогул. Токтогулдан да заказдарыбыз бар, азыр Токтогулга да салабыз. Токтогулга, жакшы экен. 2000 түп заказыбыз бар ал жакта Токтогулга. Аны азыр ошо обработка кылып тургандан кийин жөнөтөбүз да. Анткени өзүбүзгө да ишеничтүү болуш үчүн. Булар карликтерби же кандайлар? Пол карлик 106 подбой менен да. Пол карлик. Пол карлик. 109 бар, алар таза карликтер да. Анан жана интенсивный сорттар бар. Энд ошол эле ушул көчөттөрдү тиккен боюнча советибизди беребиз. Андан кийинки жылы бутоо боюнча, багуу боюнча, дарылоо боюнча дагы үйрөтүү эмелер болот. Мен түшүнгөнүм караңыздар, сонун туугандар. Ким эгер Данияр байкеден көчөт алса, ошону баягы сопровождение кылып бересиздер. Сопровождение кылып беребиз. Кандай алып буташ керек, кандай кылып, мисалы биринчи жылы биз бу жерден көрсөтүп беребиз, дайындап беребиз. Кааласа дайындап беребиз көчөттүчү кезип, тиге турган кылып. Каалабаса 1-2 чөбүн көрсөтүп беребиз, алып барып өздөрү кезип, тигишип берет. Биз ошо кандай кылып кессек, ошондой кылып кесип тигиш керек да. Анан бул өзү процесс болот. Процесс өскөндөн кийин эмки жылы биз барып кесип беребиз. Соңку жылы дагы кезебиз. Ошол убакта үйдүн ээси бизге кошулуп, кезип үйрөнүп алса болот. Андан кийин дальше өзү үйрөнүп кетет. Сопровождение бекерби же акысы барбы? Акысы бар да, ал бир аз консультация бекер. Консультация бекер, бирок барып көргөзүп сопровождениега постоянно бизге чалса, телефонго чалса, биз консультация беребиз бекер. Бекер эле. Ал акчага эмес. Анан бутоо бул услуга бар. Анткени мен өзүм балдарым бар да иштешет ушу бутоо боюнча. Сизге окшоп баягыдай көп тигем, холодильникти көбөйтөм, сактап жазында сатам дегендерге дагы консультацияңызды бере бересиз. Берем. Ушул убакка чейин берип келатыр консультация. Дагы тиккендерге беребиз. Азыраак тиккендерге деле беребиз. Азыраак тиккендерге. Айырмасы жок. Негизи туугандар, мен айтат элем да, айыл жергелеринде бүгүн эмне иш кылсак деп баары эле мигрант болуп четке чыгып кетип атат да. Айылдарда бүгүн чоң мүмкүнчүлүк жаралды. Анткени айылдарда чоң гектарлаган жерлер жатат, фасоль тиксе болбой атат. Эшин алдында огороддору, участоктары 15-30 сотуктан турабы. Ошол жерге холодильник салса, баягы фасолдун ордуна алма тиге турган болсо, айылда жатып деле миллион акчаларды таба турган мынакей мүмкүнчүлүк учур келди. Алмалар жазында өтпөй калып кыйнабайт. Жок, алманы негизи азыр биз сапаттуу алма көтөп атабыз. Сапаттууга, Сапаттуу. Анткени буга чейинки алмалар майдасы деле, башкасы деле өтө берчи. Азыр только сапаттуу алма. Бутооду жакшы келтиребиз. Алма чоң болот. Ушу көчөттөр да сапаттуу көчөттөр. Сапаттуу көчөттөр булар. Сапаттуу алманын көчөттөрү. Сапаттуу алманын көчөттөрү. Буну тиккенден кийин расстоянияларына чейин биз точно беребиз. Кээ бирлер алыс тигип алат. Кээ бирлер өтө жакын тигип алат. Андай болбойт. Биз буну уже өткүзгөнбүз да өзүбүздүн. Мен өзүм 10 гектар багым бар да. Ошодо кандай кылып тиксек, кандай расстоянияда тиксек, кандай бутасак, кандай алма алабыз, бардыгы биз колубуз менен кылып ошону көрүп атабыз азырчы. 1 гектардан канча пайда түшөт эгер жазында сактап? Азыркы кезде ошо биз алып атабыз азыркы кезде. Мисалы 6-7 жыл болгон алмадан 20 тонна алып атабыз гектарынан азыр. Энди дагы көбөйөт да мунун. Негизи орто эзеп менен 35-40 тонна. Орто эзеби. Канча жылда дейсиз? 6-7 жылда биз 20 тонна алып атабыз. 1 гектардан. 1 гектардан. Аны биз ошибка кылып койгонбуз ал жерденчи. Биз 2-ге 5 кылып тикпей, биз 4-кө 5, 6 кылып тигип алганбыз да. Ошодон ошибка кылганбыз. Эгерде ошол эле расстоянияда 2-2ден тигип, биягын 5 кылганда биз 40 тонна алмак экенбиз азыр, гарантия алмак экенбиз. Көрдүңүзбү?
Аны мен видеого да чыгарып көрсөтсөм болот элге. Ошол ошибкаларды дагы айтып бересиз. Ошол ошибкаларды айтып беребиз. Мына холодильниктин ошибкаларын да элге айтып, Таласка жайылтып атпайлыбы? Талас областына. Мына азыр лопас өйдө көтөрүлүп турбайбы? Буну да ылдый кылып алабыз. Көп ошибкалар, элементарный ошибкалар кетет. Ошондо 40 тонна ала турган болсо 1 гектардан. Эгер 50 сомдон сата турган болгондо эле 2 2 миллион. миллион сом акча. 100 сомдон сата турган болсо 4 миллион сом миллион. акча. 1 гектардан тууганда расходуна канча кетет мисалы? Расход энди Bir сезонго. мен мисалы 1 миллион расход кылам да. 1 гектардыкы. Жок, 10 гектар. 10 гектардыкы. 1 миллион расход. 1 гектардыкы 100 миң расход экен да, мисалы. 100 миң расход. 1 гектар тиге турган болсоңуздар 100 миң расход болот экен. Эгер 50 сомдон саткан болсоңуздар 1 миллион 900 бешиге чыгасыздар. Эгер жазында кээде 100 сомго чыгып кетип атса, анда 3 миллион 900 миң сом пайда көрөт экенсиздер. Азыр мына Жомарт Өзбекстан 37 миллион. Почти 40 миллион барып калды да. Казакстан, Россия жатат. Биздин алманы Өзбекстан эгер жакшы чоң, жакшы сапаттуу алма болгондо бизди күзүндө эле келип 50-60тан алып атат ушул жактан. Жакшы алма. Сапатына карайт экен. Ошон үчүн азыр биз балдарга айтып атабыз, сапаттуу кылып бутайлы алмаларды. Сапаттуу алма сактайлы, ошону саталы. Күзүндө сатсаң да болот, жазында сатсаң да болот. Азыр жакшы алмалар Бишкекте деле 65-70ке чейин кетип атат. Алдычы. Мен баягы көптөргө айтам да, алма тикпейсиңерби десем, анан алмаң болбойт экен, анан өтпөйт экен дей берет. Баягы сапаты жок алмаларды кылып алса, конечно, өтпөйт да. Мындай болду, Жомарт. Былтыркы жыл, 24-жыл алманын жылы болгон жок. Анткени жаанчыл болду, температура перепад болду. Ошол убакта алмалар мындай бузулду да. Анткени жамгыр жая берсе, фарша оорусу түшөт. Дарылаганга биз жетишпейбиз да, фарша көп түшүп кетет. Курт оорусу көп түшүп кетет. Ошол себептен алмалар гибрид болуп кетти. Көп алмалар огороддо калып калды. Бүт эле Кыргызстан региону ошондой болду да, алманын сапаты 90, даже бир калп айтпасам бир 80% начар болуп калды да, алманын баазы ошон үчүн түштү да. Сапаты болбогон үчүн баазы түштү. Сапаты болбогон үчүн баазы түштү. Анан азыркы кезде эмки жылы эле кайра алма көтөрүлөт. Быйыл эле мисалы апрелге чейин уже көтөрүлүшү мүмкүн азыр. Мисалы мен түшүнүү мындай да, туугандар, мисалы алма бир жыл үшүк алып кетсе эмне болот дейт да, мисалы. Эми үшүк алып кетсе, жанагындай перепад болуп кетсе, эми 10 жылда 1-2 жыл ушундай болушу мүмкүн да, туурабы? Бирок берки жылдарын актап берип атпайбы көп эле? Фасоль эсептеп көрүңүздөр да, бир жылда канча табасыздар? Силерде 10 жылда алмаңыз мейли мөмө алып, бышып, жетилип 5 жылын бербей койсун, 5 жыл берген күндө дагы фасоль караганда 10 эзе, жумушу да жеңил, акчасы да кирешеси да көп болот, туурабы? Мына туугандар, калган маалыматтарды Данияр байкенин экранда номерине чалыңыздар, кеңешиңиздерди аласыздар. Сапаттуу алмалардын көчөттөрүн алып, Кудай буйрса жакшы кирешеге чыгасыздар деген үмүттөмүн. Ошол эле мен да тактап айтып коеюн. Ушул эле көчөттү тиккенден кийин, ушул 25-жыл күзгө чейин ар бир көчөткө гарантия беребиз да. Эгерде ошол көчөттөн мисалы бирөө 100 түп алып кетип, 2 түбү куураса, мага чалып айтып койсун. Мен тияка списокко жазып коем. Кайра 26-жыл жазында келип алып кетет ошол 2 көчөтүнчү. Кыскасы туугандар, гарантиясы менен экен. Гарантиясы. Туурабы, өнбөй калгандарын кайра орун толук тап бересиздер. Вообще сон туугандар. Былтыркыдан бир аз бар чалганда мага энди. Анткени мындай да, Жомарт. Быйыл мисалы күзгө чейин өнгөнүнө гарантия берем да. Анан жазга чейин дагы ар кандай эме торой койсо, карабай койсо, аларга гарантия жок. Үшүк алып кетет, дарылабай коюшат. Кыскасы алды, өнбөй калса болду, кайтарып бересиз. Ошол ал тиккен жылы өнбөй калган көчөткө жооп беребиз. Болду. Анан кийинки жылга уже жооп бербейбиз. Бул видеону сөзсүз түрдө көчөт тигетелем деп жүргөн досторуңуздарга жөнөтүңүздөр. Гарантиясы менен уктап жаткан өзүнүн технологиясында менен эң сапаттуу ушундай сорттогу көчөттөрдөн кур калып калбасын. Көчөттөр да свежий бойдон, свежий бойдон, аппак бойдон. Согу чыгып турат да, мына. Аппак бойдон тамырлар. Жакшы, оору эчтеке жок, бирок ошондой болсо да, буну ошол ооруга каршы дарылап коебуз. Видеого лайк басып коюңуздар, өзүңүздөр дагы оюңуздарды комментарийге жазып коесуздар.